Арбасын аруу кыргызым. Кызыгы кыштын таркабай, ызгарлайт үйдү эшикте. Чымчыксыз бактар томсорот. Жаз быйыл неге кечикти? Ооба. Көчөдө жаз, көчөдө кар, үйдө суук. Бирок ага карабастан, урматтуу көрүүчү, ар бириңиздердин көкүрөгүңүздөрдө көктөм болсун, жаз болсун, жаңылануу болсун. Бар болуңуздар. Бүгүн бизде мейманда Айбек Алыкулов мырза. Айбек мырза, куш келипсиң дагы бир жолу. Мынакей, жаз келди дейбиз, жаз менен кошо өтө катуу бурганак Кыргызстанда өтө бир кар жаап, жылдагыдан өзгөчө болуп атат. Бүгүн ушул табият жөнүндө, жер жөнүндө, аба суу жөнүндө, ошолорго болгон кыргыздардын өзүнүн мамилеси тууралуу, ушундай кырдаалдарда деги эле бүгүнкү кыргыз эмес, байыркы кыргыз, улуу кыргыз кандай жашап келген, кандай ой жүгүртүүлөр болгон, деги эле ушуларды жөнүндө жалпы кеп кылсак. Бул аба ырайларынын өзгөрүшү эмнеге байланыштуу? Бул эми биз айтабыз го, эми албетте жаз келди, сөзсүз карды кет дейт, өзүнүн мыйзамы бар. Жай келди, күз келип, өзүнүн мыйзамы менен жалбырактар болду эми, сарга аргыла деп, сарга айтат да. Ар бири өзүнүн мыйзамы менен. Кар келет дагы кышында. Бул өзүнүн мыйзамы менен катар. Ошону менен катар азыркы күндө ааламда деги эле табиятта 20-кылымга салыштырмалуу, андан мурунку жылдарга, кылымдарга байланыштуу өтө бир өзгөрүүлөр көп болуп атат табиятта. Мына ошол жөнүндө кеп кылсак. Биз жанагы 4 мезгилди так бөлүп жашап көнгөнбүз да. Анан бирок ошол эле кезде чилде анан саратан деп коет да. Экөө тең 40 күндөн уланышат. Анан экөөнө тең бөлүнгөн 90дору бар өздөрүнүнчү. Мисалы үчүн 40 күндүк чилде кирердин астынан 90 кирет да. Ал деген ошо 90 күндө 3 ай толук, 3 толук ай. Анан ошонун 1 ай толук, анан кийин алдынан аркасынан 5 күндөн алып туруп, анан 40 бүтүн чил болот да. Анан ошол 40 күн катуу чилде болуп, жана чилдеде кар да жаабайт, эмне болбойт дейт го. Бирок бүгүнкү күндө ай, жер, күн, планеталардын ортосунда кысылуу болду да. Ал процесс илгертен эле болуп келет да. Ошонун негизинде ошол кысылуу жана тартылышуу убакыттардын бири-бирине тартылышып, анан планеталардын да кысылгандыгынын негизинде азыр ичинде камтылганы сыртына жарылып чыга баштады. Мисалы үчүн ошол эле суулар, жердин астындагы суулар көтөрүлүп атат, нефттер көтөрүлүп кетип атат, ар жерлерде нефть табып атышат. Ошол эле кезде аны менен кошо бирге жердин түбүнөн вулкандар да жарылып чыгып атышат да. Активация болуп, активдешип атат. Анан күндөн дагы жарылуулар көп болуп атат. Мисалы үчүн күндөн бизге күндүн ысыктыгы, мисалы үчүн жарылуусу. Күн мурдагыдан ысык, жер мурдагыдан суук. Мындайча айтканда, экөөнүн аралыгы дагы өзгөргөнү менен бирге караңгыда катуу караң суук болуп кетип эле, анан күнгө чыксаң күйгүзө бере турган ысык болуп кетип атат да. Биз жанагы кысылышуу болуп туруп, экөө эки жакка түртүлүшүү болгондо күндүн табы күчөп ысыды, а жер алысыраак болгон үчүн жер муздап калды да. Күн ысытат да жерде. Анан бирок күнгө караган жагы күйүп ысып күйө берет да. Ошол себептен бүгүнкү күндө эмне үчүн жаздын убактында кар жаап жиберип, анан кийин ошол эле кезде кыштын ичинде жаздагы бар болуп шатырата жамгыр төгүп, ошол жаз менен кыштын экөөнүн ортосу бирине бири мындай эстафетаны берип өтүп кете турган убакыты мурда 7 күн эле болсо, азыр ушул 1 ай, 2 ай ушундай узарып кетип атат да, куюлушуп. Мен айтайын дегеним дагы бир мындай нерсе болуп атат, Айбек.
Бу азыр планеталардын кысылуусу, замандын өзгөрүшү, эпоханын эранын алмашуусу сөзсүз түрдө таасир берет. Ошону менен катар бу адамдын пейилине жараша дагы табият өзгөрөбү? Адамдын пейили, адамдын ой жүгүртүүсү, адамдын руханий дүйнөсүнүн байлыгы же жардылыгы ааламга таасир береби? Аба ырайына, жердин өзгөрүшүнө, кубулуштарга таасир береби деген нерсе суроо болуп атат да. Кандайдыр бир деңгээлде. Эгерде биз бунун баарын руханият ааламына алып чыгып, ошол жактан көз карап талкууга турган болсок, анда ооба, анда сөзсүз берет. Адамга жаратылыш табият өзүнүн кырын көрсөткөнү менен бирге кызматын да кылат адам баласынынча. Эгерде адам баласы өзүнүн ондай ааламдык кысылууга кошулуп эле, процесске кошулуп эле ошол менен эле шарак болуп жана тоонун башынан шарылып агып түшкөн суудай эле болуп шарактап агып кете берсе, өзүнүн ким экенин билбей, анда ааламдык өзгөрүү доминирует этип кетет, басып кетет. Кадимки эле байыркы цивилизацияларды кандай өнүкпөсүн жердин 100 метр терең түбүндө көмүп койгон да, мисалы үчүнчү. Ошондой эле кылып туруп дагы бир сыйра тоолордун калгандары ачыла турган болсо, биздин бүткүл жердин бетинде бизге тааныш цивилизациянын баардыгы бир 100 метр чалчыктын түбүндө калып туруп, кайра башынан жердин бетинде жаңы жашоо болуп кете берет да. Анан эгерде биз өзгөрө турган болсок, эгер ал жагынан, руханий жагынан ала турган болсок, кайып жагынан, адамга айкалышкан жагынан ала турган болсок, анда бизде тарыхтарда бар Сулайман пайгамбарга ошол эле шамал баш ийген. Тарыхтарда бар ошол эле Жунус пайгамбар болсо керек, асканы келтеги менен бир койсо шарылдап суу агып чыккан, эми пайгамбар атын адашып калышы мүмкүн пайгамбарлардын. Жаратылыштын биз мындайча айтканда, жаратылыш, табият, жер планетасы аң болсо, разум болсо, ошонун ичиндеги биз өсүп чыккан разумбуз да. Жер менен адам тыгыз байланышта. Тал терек жанагы биз күлөбүз го, чыгып талдарды кучактап алып, мындай кылса, ал чындап эле энергия алмашуу болот да. Жаныбарлардан дагы энергия алмашуу болот, адамдардан энергия алмашуу болот. Эми ал деңгээлге жетиш үчүн адам эң алгачы өзүн өзү кабыл кылып, өзүнө окшошторду кабыл кылып, анан ошондон мындай иерархия тепкич менен өтүп андай көтөрүлүш керек да. Түз эле мындай жаратылышка кирип кеткен дагы бул болбой калат. Жанагы эчтемке ислам жөнүндө түшүнүгү жок болуп эле жанагы Меккеге кетип калгандай, же болбосо иудаизм жана немелер жөнүндө, дин жөнүндө түшүнүгү жок эле Синай тоосуна кетип калгандай эле болупчу, ушундай мамиле болуп калат да. Эгерде ошол эмне кылып атасың, эмне аткарып атасың, ошол жөрөлгөлөрүн бирип, анан дин эле эмес, табият менен адамдын айкалыш байланышы байыртан бар. Алар кээ бир учурда динчилдер тарабынан куугунтук дагы болуп келишкен. Мисалга ала турган болсок, ошол эле убагында жана инквизиция болгон доордо ведьма деп канчалаган жанагы жаратылыштын сырын билген айымдарды өрттөп жок кылышканда, жана чөп-чарлардын алакаларын билген, ошо сезим аркылуу, туюм аркылуу жаратылыш менен алакалашып байланышкан ошондой нерселер бар да. Адам жаратылышка өзүнүн таасирин тийгизе алат. Мисалы үчүн биздин эле ата тектердин араларында деле бар да, мындай жана Жайташ, бүгүнкү күндө Ооганстанда жайгашкан Жайташ, ошол жака кетип кайтпай калганда кыргыздарга кайра кыргыздын ташы бар. Кече күнү эле ошол бетине жанагы өзүнүн сөзүн жазып, дубасын жазып, суу тамчылатып, анан кийин бир сыра жерге аударып, кайра чалкасынан күнгө коюп берсе дейт, булут жыйылат эле айланасына дейт да. Ошентип эле бир сайды бүтүндөй душмандарды саратандын кезинде кар жаадырып, үшүтүп тоңдуруп, Манас эпосунда дагы мисалы үчүн Кытайга барып жанагы чабуул койгон жеринде айтып берген, өзүнүн айтып берген моменти бар да, мен так эсимде жок. Мен кызыкты аябай салганмын, Жайташты ушундай үшүтүп, жана сыртка чыгып, чептен чыгып согушам деп турган аскерлер эле, душмандык аскерлер үшүп тоңуп кайра качып киргендигин сүрөттөп айтып берген жерлери бар да. Жайташ өзү ушундай кара таш болот дейт. Муну бүгүнкү күндө кыргыздардын арасында дагы Жайташы бар адамдар бар. Алар менен мен жолуккам да. Мен бул жерде бир нерсеге айткым келет да. Ооба, адам баягы табият менен жашап келген кыргыз
баягы жандуунун баары адамга шерик дейт да. Эл битиремейин жер титиребейт дейт. Эл менен жер киндиктеш дейт. Буга чейин ошол мыйзам менен, ааламдык мыйзам менен кыргыз баласы жашап келген. Азыр кандайдыр бир деңгээлде кичине өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бар. Кандайдыр бир деңгээлде жаан жатыр. Бирок мына бул табият өзү деги эле ушул буга чейин адамдын кордугун көргөн табият азыр өзүнүн дооматын коюп, адам баласы канчалык тиленсе дагы өзүнүн мыйзамын аткарып алчудай болгондой сезилип турат. Эми табият бизди өзүбүздүн адамдык деңгээлибизге батыраак жетүүбүздү шаштырып атат да. Биз бүгүнкү күндөгү адамдар, аң сезимдүү адамдар кечигип жатабыз да, өзүбүздүн руханий өсүү жолубузданчы. Себеп дегенде биз технологиялык жактан өнүгүп өспөдүк. Мисалы үчүн ошол эле жаратылыш табиятка харп аркылуу воздействие, таасир тийгизсе болот. Каалаган жерге броончу чапкын, жаан жаадырып. Биз ошол жанагы кайыптагы акыл жетпеген нерселерди кайып деп бияка жылдырып коюшту дагы, акырын изилдеп туруп өздөрү технологический жол менен жетип келишти да көптөрүчү. Эгерде биз ошол эле чоң парадтар болгондо Россияда асманда ала булуттуу самолеттор менен жанагы химический составдарды чачып эле кубалап коюшат. Бирок бул биздин берген таасирлерибиз канчалык жасалма жол менен кандай таасир бербей эле табияттын өзүнүн чоң мыйзамы бар да. Ал чоң мыйзам. Бул жанагы кеменин ичинде адамдар өз бири менен ар түрдүү алака боло берет. Бири оңго басып, бири солго басып, бирок чоң кеменин багыты бир болот да. Жер планетасынын өзүнүн бир багыты бар. Биз кандай аракет көрсөк да ошол аткарылып жол багытында жүрүүчү көрсөтүлгөн эрежелер сөзсүз аткарылат. Аны бизге ошол эле эски артефакт барельефтерди калтырып кетишкен, мисалы үчүн ошол эле Майянын календарлары. Тиги дагы жетебиз. Ошондо азыр жогоруда бир сөз айттың. Адамдардын өзүнүн жетилүү, өсүү жолунда башка бир деңгээлге алып чыгарнасында берилип аткан бир четинен сыноолор, бир четинен тапшырма табияттагы. Ошондо адамдардын өсүү жолу каяка барат, каяка чейин жетет? Биз кеминде жаратылышты мындай өзүбүздөн ажырым кылып көрбөй калабыз да. Мисалы үчүн сиз экөөбүз деле, адамдар деле мисалы үчүн жаратылышты өзүбүздөн ажырым кылып көрүп калганбыз да. Бирок жаратылыш менен биз куюлушуп турганыбызды аңдашыбыз керек болот да, ошону түшүнөбүз да. Жаратылышка мамиле бөлөк болуп калат, адамдар бири-бирине мамилелери бөлөк болуп калат да. Биз азыр өтө мындай жасалма жолдордун үстүндө кеткенбиз да. Адам өзүн өзү барып аңга такап көргө сая турган жолго чыгып Деги эле жалпы адамзат. Жалпы адамзат ошондой болгон. Ал эми азыр дүйнө жүзүндө жанагы диндер, именно илимдер чындап жана өсүп иштей баштады да. Адам затында руханият ойгонуп атат да. Рух өзү мындай активация болуп баштады да. Бул деген таасир айырмасы жок да. Ким кайсыл кызматта иштейт, ким каякта, адамдын өзүнүн жана орусча айтканда совесть деп коет го, адамдын ички аң сезими ойгонгондо ал кандай сферада, кайсыл тармакта болбосун ошол жактан өзүнүн жанагы жалгыз келе жаткан аң сезимди издеп таап, ошол аркылуу мен өзү менен кубулуш болуп атат деп табиятка тартыла берет да, баары бирчи. Анан жаны тынч болбой калат, тынчыбай калат. Өзүн ошентип жаратылышка алып чыкмайынча, шар аккан суунун жээгине отурмайынча, тоолорду, куштарды көрүп ошентип анан уккан музыка дагы укпай уже табияттын үндөрүн угуп башташат, адам табият өзү козгоп алат да. Ал деңгээл аябай жакшы, бирок ошого адам баласы келет сөзсүз. Келиш керек негизи, бул деле ааламдык мыйзам болуш керек деп ойлойм да. Теге айтып атпайсыңбы? Бул адамдар өзлөрүнүн жашоосунда деги эле табиятты корголоп, деги эле жалпы адамзат ушинтип келди. Ошонун ичинде кыргыз баласы, улуу кыргыз, мурдагы кыргыз табият менен аябай сырдашып, сыйлашып, табияттын мыйзамын сезип келген. Бүгүнкү күндө жалпы адамзатка ушул улуу кыргыздын дүйнө таанымы суудай керек болуп турган кез да. Улуу кыргыздын, байыркы кыргыздын. Мына ошол нерсе
бүгүнкү күндө адамзатка жетпей атат. Анан биз баягыда кеп кылдык элек. Бу дүйнө эли Кыргыздан үлгү ала турган көп нерсе бар. ооба Маданияты, салты, үрп адаты. Ошону менен катар ошонун дүйнө таанымы табиятка болгон дүйнө таанымы. Эгерде ошол дүйнө таанымды толук кабыл алып, бардыгынын ой жүгүртүүсү өзгөрсө, табиятка таасир бере алабы? табиятка бир 21ден ашык эркек болсо деле таасирин тийгизип кое берет. Жалпы адам өзгөрбөсө делечи, табиятка бир адам деле таасир берип кое берет. Табиятка, эгер бир эле табиятка таасир керек болсочу. Анткени ошол ыйык китептердин биринде ошол Кечирип кой. Мен айтканым кандайдыр бир кичинекей чөлкөмгө эмес. бүтүндөй планетага Жер планетасындагы болгон кубулуштар, өзгөрүүлөр, кыйналуулар, ошол жөнүндө айткым суроом. эгерде жаратканын каалап кое турган болсо, ал адамдын таасирисиз деле болуп атат. Бул көрүп атабыз. Бир адамдын таасири менен жерди астын үстүн кылып кое алат. Буга себеп эми алдыбызда канча деген пайгамбарлар өттү. Дарыяны, деңиздерди ачып салып атты. Ушундай көп кубулуштарды көрдүк да, көрдүк дегенде эмес, тарыхтан билебиз да. Анан эми бүгүнкү күндө деле бир адам өзүнүн таасирин бере алат. Бирок көпчүлүк болсо, ошол эле жана Кудай Таалам адамдын бир адам жалгыз намаз окуганды кабыл кылат. Ал эми айтат го, ошол кезде жамаат менен көп болуп окусаңар 27 эсе, 21 эсе деп эсеси көбөйө берет. Кабыл алат, жакшы кабыл алат депчи. Көпчүлүктүн таасири баары жакшы болот. Анткени деген көпчүлүктүн өзүнүн энергиясы бар да. Мисалы үчүн мен жеке адам өзүмчө бир акыл эс ааламында жүрөм. Сиз менен кезигип байлашканда экөөбүздүн ортобузда сиздики менен туташып жаңы бир акыл эс ааламы да, экөөбүз бири-бирибизди мындай элге теңдеп ушундай. Ар бир адам өзүнчө акыл эс аалам да. Бирок булардын баардыгынын өзөгү бир жерде туташып турат. Бул кожоюну бир аңдуу жаратылган зат да, биздин акыл эс ааламдарыбыз. Ошол нерсе Кудайдын сыймыктанган улуу руху ошол да, биздин ичибизге салганчы. Ал ар бир инсанда бар. Ал эми көп инсан бириксе, ошол нерседен дагы чоңураак алса болот, жана ошол нерсеге туташса болот. Жана бир эле адам ошол жалпылыктын баарын башын бириктиргенге толугу менен кирип сиңишип кете алат. Ошол эле кезде андан топ адам дагы колунан келбей турган деңгээлде бир адам сиңишип кирип аралашып кетсе болот. Дагы топ адамдар биригип өтө төмөн деңгээлде болсо дагы бир адамдын колунан келбей турган өтө чоң нерсеге киришип куюлушуп кетсе болот. Бирок ошол эле кезде рух болгон үчүн бири-биринин рухунан жанагы уран чакырык ошондо Манас колдосун, Мухаммед пайгамбар колдосун, ошонун руху менен деп жана кыйкырып жүргөндөр ошол рухтарды чагылыштырат да, ошол отражение алат. Анан ошондо активдешет. Мисалы үчүн ошол эле кезде пайгамбарыбыздын атын атап, ошонун атынан суу сураган жерлери бар. Бизде ар дайым эле аталарыбыздын арбагы колдосун, руху колдосун, паланча Кудай жолдосун деп эле биз ансыз өзүбүз бата кылбайбыз. Биз даже мындай байкасаңыз, таза бата кылган аксакалдарыбыз өздөрүн ортого койбойт, они автоматически контакт болуп, ченелик болуп ушундай кайыптардан суранышат, бата болсун депчи. Ал эми жаратылыштын агып бараткан багыты сиздин ореки адам, биздин табият коргоо мыйзамдарыбыз, биздин байыртадан түптөлүп келе жаткан нерселерибиз. Бул болсо биздин жөрөлгө адат салттарыбыз бар да. Булар биз ушу табиятка ыңгайлаштырылган да, табият менен жашоого. Ошол эле биз мал кел менен жашаган үчүн бир жыл чыгып жайлоого, мисалы үчүн суюлтуп болгон жерибизге эмки жылы чыккан эмеспиз, мисалы үчүн ал жер өзүнө келсин, жандана алсын депчи. Азыркы учурда жер планетасы арыктаган кез да. Биз ошол эле адамзаттын деңгээлин ала турган болсок, азыр Амазонка токойлорун кыйып талкалап салдык. Пальма майын алыш үчүн пальма эгип атабыз, мисалы үчүнчү. Россиянын токойлорун кырып салдык. Ошол эле кезде мебель жасаш үчүн, мындайча айтканда, кандай кырылып кеткендер көрсө. Булардын баардыгын тең бизде күнгө жакын, күнгө жетелейт да. Ноореки жердин бетинде өскөн тал теректин баардыгы тең бул ынтылат да, алдыга ынтылат. Бул күнгө ынтылат. Бул
жалпы планеталык масштабта күнгө тартылуу күч иштейт. Бул немелер менен кошочу, өсүмдүктөрдүн күчү менен биз аңдай албайбыз, аны аңдап жете албайбыз, бирок аны вычислять этип эсептеп чыгарса болот. Ар бир тал терек ошол күнгө болгон ынтылуусу менен өзүн күнгө жакындатат. Ал эми ошол тал теректер кыркылып, кыйрап жердин тартылуу күчү азайганда жер күндөн алыстайт. Күнгө жер ар дайым кулап турган процессте да тынбай кулап турат күнгө жерчи. Ал эми күн тынбай тебип турат. Бул постоянный болуп турган нерсе да. Анан ошол жана тал теректер көбөйгөндө бул алыстайт жер кадимкидечи, жакындайт. Ал эми азыркы учурда биз алыстап жаткан кезибизде, ошол себептен күн тийген кезде ысып кетет, көлөкөгө кирсең үшүп кетесиң да. Күн ысыктын уюгу күн, караңгы алам муздак да. Биз азыр алыстаткан үчүн биз азыр алыстап баратабыз да, анан кайра кулайбыз кайрачы. Ушул кысылган убакыт деп ошону айтат. Жердин айланышы дагы мисалы үчүн убакыт кыскарды, күнүмдүк жумушка да жетишпей калып атабыз го. Баардыгы бир замат кыскарган үчүн биздин механика, саат, электр алам үчүн бүт баардыгы салыштыра турган нерсе калбады да. Баардыгы бир мезгилде сжатие боло турган болсо, биз бир нерсени бир нерсеге салыштырып, анан чоң кичине далилдейбиз да, мындай изилдеп түшүнүк алабыз. Ошол себептен биз түшүнө албай турган, акыл сыйбай турган көп нерселер болуп атат. Бирок майдалап, жай көп сүйлөп, мындай иретке салып айтып берсе, түшүндүрүп берсе болот да. Көп сөз болуп кетет. Биздин аталар бүгүнкү күн заман жөнүндө айтканы бар, теги кыйкыргын кырашпай, үн кыскарган тар заман, кылган ишиң бүтпөстөн күн кыскарган тар заман. Мына бүгүндө күн кыскарып, көлөкө жерде туруп калсаң өтө суук, күнгө чыгып калсаң өтө ачуу тиет да. Ушундай доорулор болуп келген буга чейинчи. Маселен, муз доору болгон, жерде суу каптаган, бул өтө бир өткөл мезгилдер. Адамзат, жерде жашаган акыл эстүү, аң сезимдүү жаныбарлар үчүн берилген чоң бир сыноолор болуп келген да. Бүгүнкү күндө баягыдан бери сөз кылып аткан табияттын баарын талкалап бүттү адамзат. Абанын баарын булгап бүттү, суунун баарын булгап бүттү, ал тургай космоско чейин баардыгын булгап талкалап бүттү. Эгерде ушундай эле чеги менен бара турган болсо, сөзсүз жараткандын өзүнүн бере турган мушу бар деп сезем да. Бул биз бир нерсени аңдашыбыз керек, түшүнүшүбүз керек. Жаратылыштын талкалануусунда адам баласынын таасири менен бүгүнкү талкаланып жаткан жаратылыш, ал техногендик жаратылыш болобу, бир мезгилде бүткүл ядролор жарылып кетеби жердин бетинде бомбаларчы. Бул бизди гана талкалайт, бул жер энебиз өз кезинде жаралуу аз эми башталганда, ноореки жер бетиндеги бар ядерный бомбалардын баардыгы бир мезгилде жарылып кеткенден дагы бир 1000 эсе күчтүү жарылуу процесстен өткөн да. Жер энеге конкреттүү түрдө бир мындай таасир бере албайбыз да. Ооба, кырылат, күйөт, куйкуланат, талканчок болот, бирок жер энебиз өзүн өзү кайра жаратып алат да, жанданып алат да. Ал эми жер бетинде адамдын жараткан мындай таштанды, мусор, аркы-үркүлөрдүн баардыгы тең жер биринчи жолу эле жутуп аткан жок да. Бирок ошону менен катар, маселен, Фаэтон планетасынын тагдыры эмне болду эле? Жарылып кетип, чачырап кеткен дегенге байланыштуу. Ошондой нерсе коркунучу эмне үчүн жерде жок деп айта аласың? Эми бул Фаэтон биринчиден бул догадка да, бир тастыкталган эмес да, бул окумуштуулардын макулдашкан эле нерсеси да, Фаэтон планетасычы. Бул менин жеке ой түшүнүгүмдө ал Фаэтон жарылган эмес, ал планета болгон эмес да. Баштапкы планета, чоң планета жарылганда, ичинен күн чыккандагы, анан калгандары ушундай күндө айланып калып атпайбы? Бүгүнкү күндө да күндөн жаңы планеталардын немелери чыгып атат да, осколокторучу. Бул өтө терең тема, мындай кыска айтканда, жанагы бизде Марс планетасынан кийин аралап турган жанагы планетанын саркындыларын айтып атат да. Ал пояс ошол салмактагы астероид талаасы ошол. Ал жерде жер планетасынын астероид учкундары да бар, Марстын дагы учкундары бар. Бүт планеталар бири-бири менен жарылганда мындай ошол кээ бир ичиндеги камтылганы өтө катуу жарылуудан ажырап кеткен дагы, тартылуу талаасынан чыгып кеткен да. Мисалы үчүн
ай жердин тартылуу талаасында жүрөт дайымчы. Эгер ошо тартылуу талаасынан чыгып кетсе, кетет космосту аралапчы. Андан кийин ал жакка барып туруп, бир жерде болбосо, бир жерде өзүнүн дагы талаасын барып таап алып токтоп калат да. Ошол ай, күн, планеталар жарылганда ар бир планеталар күнгө карай өзүнүн салмагы, көлөмү, магниттик талаасы менен ошондой асылып турат, мисалы үчүн, же күнгө кулоп аземинде турат ар дайым. Ал эми тигил майда саркындылар өздөрүнүн салмагына жараша, алар жеңил болгондуктан ошол эле магниттик түрткүлөө болгон үчүн бизден алысыраак турат да. Алысырактагылардын саркындысы кулап келип ошол жерге токтогон, ылдыйдагылардыкы жарылып учуп барып ошол жерде токтогон. Бул ошол түртүлүү талаасы ошол көлөмдөгү салмактардынчы. Анан ар бир планеталар жана тартылуу талаасы, түртүү талаалары менен бир мезгилде иштейт да. Жана биздин акыл эсибиздеги жер бетиндеги бирине бири карама каршы келген физикалык мыйзамдар чоң ааламда бири-бири менен идеалдуу иретте мыйзамда иштешет да, бири-бири менен иштей беришет да. Карама каршы механизмдерчи. Биз эсептеп чыкса болот, бирок мындай түшүндүрүп бергенге көп сөз болуп калат да. Жана жер ушундай доорлорду өткөн. Ооба, өткөн. Бир канча жол өткөн. Ооба, жа жогоруда айтылгандай, муз доору, теги доору, бул доорлор. Жер тирүү. Туурабы? Туура. Жер тирүү. Өзүн өзү кандайдыр бир терс нерселерди тазалоо үчүн бизде айтып калат, кыргыздарда дегеле бул илимий түрдө деле жер өзүн сакташ үчүн зилзалалар, топон суулар, жана муз доорлору өзүн мындайча айтканда өзүнүн баштапкы энергиясын таза кармап калыш үчүн үстүндөгү терс нерселерден кутулган дегендей. Ооба. Терс нерселердин бардыгын жасап аткан кайрадан эле ошол адам баласы, туурабы? Ошолордун баарын тазалануу иретинде. Буга чейин маселен суу доору болгон, топон суу болуп жердин үстүндө. Ооба. Ошонун тегерегинен анан жерге келебиз. Ошол суулардын бардыгы биринчиден кайда кетти? Бир нерсе бар, суулардын бардыгы жердин астында деп. Ошону менен катар жердин өзүнүн ядросу болгон магма деген бар. Мына ошолордун бардыгы кантип айкалышта жашап жатышат бүгүнкү күндө? Бул топон суусу бизден бир 5000 жыл илгери болуп калат бүгүнкү күндөн эсептегенде. 5000? 5000 жыл ары кетет да, 5000-7000 ушундай жыл алыс кетет. Андан алыс болуш керек. Елена Блаватскаянын айтуусунда бул ар бир 14 000 жылдан кийин булар өзгөрүү болуп турат. Манакей 5000 жыл десең, маселен, кыргыздын өзүнүн тарыхы биз 7000 жыл тарыхы бар экен деп Төлөк Төрөкан Аксакалдын кыргыз тарыхы санжырасын айтып чыкканбыз. Айтып чыксак, окумуштуулар, тарыхчылар болбогон бул жомок. Каяктан бул легенданы алдыңар деп чыккан. Бирок мурдагы президентибиз Сооронбай Жээнбеков Кытайга барганда кытайлыктар дагы 3000 жыл тарыхыңарды ар жака кошту. Ошондо биздин тарыхыбыз бүгүнкү күндө. Ал бул жазма тарыхтардан, жазылып калган тарыхтардан 10 000 жыл тарыхы бар деген нерсе бар. Анан топон суу 5000 жыл дегенин 5000 жыл кечеге эле нерсе болуп атат да. Менин оюмча андан алысыраак болсо керек. Кандай дейсиң? Мүмкүн, эми ошол Нух пайгамбардын доорунда жаңы доор башталып атпайбы? Эми Нух пайгамбардын доору да топон суу кандай болгону элечи. Аны так эсептесе болот. Эми 5000 жылдан ары деп тура берели, запасы каалаганын кошо берсин, 15 жыл, балким 100 жыл, 100 000 жыл. Бул дегеним, биз бул нерсени эсептегенде ойго эсепке ала кете турган нерсе. Азыр өзү эле түшүнүп, жана сиз айткан сөзгө келип калабыз. Мисалы үчүн Нух пайгамбардын доорунда адамдар кеминде 1000 жыл жашашкан да. Кеминде 1000 жыл жашашкан. Жана ошол топон суу кезинде Нух пайгамбардын өзүнүн пайгамбарлык сүргөн убакыты 950 жыл болсо керек, эгер адашпасам. Адам ата 950 жыл. Сулайман пайгамбар ушундай жашашкан. Нух пайгамбар ошо 900 жылдай пайгамбар болот да, 1000 жылга жакын. Алардын өмүрүндө
алардын өмүрүндө бир эле кезде ар жерлерде көп пайгамбарлар болор экен. Ладно, биздин темабыз топон суу жөнүндө. Эми ушуну ала турган болсок, алардын доорунда дөөлөр жашашкан. Нух пайгамбардын доорунда адамдар эми бир алардын тизесинен, чаканыраак тизесинен келген эле адамдар болгонбуз. Биз бүгүнкү кепибиз андан дагы кичүү болуп кеттик. Ал эми топон суусун каптаганда ал бүткүл жердин бетин ушунчалык каптап, анан жалпылай прям топтогулок жанагындай болуп эле бүгүнкү күндө Серерага окшоп кургагы жок жер калган эмес. Бардыгы эле жак чөгүп кеткен эмес да. Кээ бир жерлер калган, сууга чөккөн эмес. Ошол эле кезде анан топон суу асмандан түшкөн бизгечи, жерден чыккан эмес, бул асмандан түшкөн суу. Бул асмандагы көп нерселер суудан турат да. Биздин бир слой ошол жыртылып түшкөн дагы. Анан ал сууга буйрук берген Кудайым, жерге буйрук берген, сууну жут деген да. Жер сууну жутуп алган. Жер дагы андан дагы көп сууну жутуп алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бүгүнкү күндө ошол жутулган суулар жердин бетине чыгып келет. Бүткүл ноореки булактар, ноореки бул болуп жаткан Атлантида материгинде азыр Санкт-Петербургдун көлөмүндө муз жарылып чыкты, ажырап океанга агып баштады. Анан кийин Лениндин канча бир жыл мурун ошол жака научный станция курганда Лениндин айкелин курган. Бүгүнкү күндө ошол Лениндин айкели белчесинен көмүлүп турат каардачы. Ошол көмүлүп атат. Ал жакта ушундай суу жердин түбүнөн чыга берет да, тынбайчы. Эми булактар дагы ошол жалбырактын жанагы жүзүмдүн бутагын кыркып койгондо жана тамчылап калат го суу. Ошондой эле болуп туруп өйдөгү циркуляция болуп, ошо айлануу аземе боло берет да. Ошону менен катар Айбек, мына бул Кыргызстандын өзүндө биз бала кездеги чоң арыктар, шаркырап аккан суулар байып баратат. Арал деңизи байыгандай эле. Кыргызстан боюнча көп адамдар менен сүйлөшсөң, жергиликтүү адамдар кайсы жерге, кайсы чөлкөмгө барбагының суу кандай, мурда кандай келчү эле, илгери бир 50 жыл мурун кандай келчү эле деп сурасаң, баары айтат, дүркүрөп шаркырап акчу эле, азыр байып баратат деген. Бардык жерде ушундай нерсе болуп атат да. Ошол биз күндөн алыстап жатканыбыздын себеби да, бул байып баратканынчы. Күндөн алыстаганда үстүбүздөн түшөт. Күнгө жакындаганда түбүбүздөн чыгат да. Азыр бул жана бир эле мезгилде алыстап атабыз да, кысылып атабыз деп атпаймынбы? Ошол бизде жердин түбү тоң да, муз да, тоңуп турат. Анан кийин сиз жанагы ядро дебедиңизби? Бизде жер планетасынын болгон биз жер планетасын бүгүнкү наука тааныбайт да. Наука бүгүнкү күндө жер планетасын бизге ошо ядросун, мантиясын, жер кыртышын сүрөттөп бергенинин эмнеге негиздеп берген деп биз илдей турган болсок, алар сейсмологияга негизделип, ошо сейсмология жана жер титирегенди изилдейт го, ошо чукуп, бомба салып, биягынан жердин физический катмар, жердин катмарында кетүүчү толкун кандай ылдамдыкта жылат, эмне болот деп, ошол сейсмологиянын жардамы менен ошол илимдин берген илимий натыйжасына таянып, анан жер ушундай кыртыштан турат, 3 кыртыштан турат деп ушинтип айтып чыгышкан. Кече японецтер жок 3 эмес 4 кыртыштан турат экен десе, баары бири-бирин дүйдү кол чабып ушундай болуп, бул биздин жалган эмес, жалган десек бур болуп калат. Адашкандык ааламда кетип баратабыз да, адашкан ааламды түшүнүктүү жашап баратабыз. Ал эми эгерде жерди туура түшүнө турган болсок, байыртан баштап канча деген коомдор өткөн да, науканы бир астында паузага кое туруп, байыртадан бери, бабалардан бери келе жаткан илимдерди алып, анан кийин чын эле көрүп салыштыра турган болсок, жер планетасынын ичинде андай күйүп турган от болуусу мүмкүн эмес да. Эми бар, жалында оттор бар дегенби? Магма, мантия ортодочу. Жер планетасы бул гүлдөп, жана кадимки эле ит мурунду элестетсеңиз, гүлү бетине ачылат, анан гүлү түшөт, а ичинде уруху пайда болот, ошо именно ит мурун жанагысы. Ошол биз жана гүлү түшө элек гүлдөгөн ит мурунду эле алып элестетсеңиз, ошо гүлдүн бетинде жашап атабыз да. Жер кадимкидей гүлдөгөн. Ал эми жердин ичи ушундай өзүнүн кристалл ааламы, ушундай ааламдар болот. Жердин түбүндө өтө көп чоң мындай мейкиндиктер бар. Ичинде жашаса болот, ар түрдүү
байыркы жашап аткан зат, адам кейпиндеги адамдын атабыздын тукумдары дагы ошо жердин түбүндө жашап атат дегени дагы ошондон. Биз мындай элестетпешибиз керек да, жердин түбү караңгы депчи. Жердин түбү как болсо жарык, технологиялык тараптан өнүккөн, жердин түбүндө жашап атат. Ал эми жер болсо, эгер ортосу мантия болсо, андай жашай албай калат эле да. Ал эми вулкандар болсо, мындай тоолор айтып атпайбы, мантия жарылып, ошол давление тебип, анан ошо тоолордон вулкандан жарылып чыгып атат депчи. Жок. Илимий түрдө айтылып атат ошондой. Ошондой айтылып атат, бирок булар вулкандар жердин түбү менен ядро менен туташ эмес. Вулкандар кадимкиде эле жанагы эми одоно салыштыра турган болсок, түйүлдүк да, түйүлдүк жаралат. Же болбосо жана адамдын переходной возрастта бетине чыккан угриден чоң эмес да булчу. Биз үчүн гиганттык кабыл алына берет. Ал эми жанагы неме байыркы мифтерди карай турган болсок, дерево деп ушинтип жаратылышта көп айтылып келет да, аламдык дарак, алам дарагы депчи. Ошол алам дарагы байыркы Америка кире элек кезинде индеецтердин доорунда калтырылган дарактардын сүрөттөрү бар. Жана башка көптөгөн ошол эски мифологияларда ошол аламдык дарак деген баяндар калтырылган да. Бүгүнкү күндө жомок, миф, фантастика болуп жокко чыгып атат. Анан биздин мореке эле калпагыбызда оймо чимелер кадимки эле. Анан бореке оймо чимелерибиз. Булардын баардыгы тең ошол алам дарагынын, жер планетасынын дарагынын жалбырагынын түзүлүшүн өзүнө чагылдырып камтыйт да. Мисалы үчүн карасаңыз, талды да кескенде кадимкиде мында ортосунан бутак чыккан жери кара дүмүр болуп калат дагы. Анан эгер байкос ала турган болсо, ошодо мындай капкактын ачылып, анан ошо дарак менен кошо сиңише өсүп туруп, анан дүмүр ошол жерден уланып өскөнүн байкаса болот да. Анан дүмүр барып дайым эле немеге уланып бербейт да, кара ядрогочу. Өзөгү бир болуп турат да, жарылып өсүп кетип атат. Ошол сыяктуу эле жер дагы андай тирүү зат, ал тынбай өсүп турат. Бүгүнкү күндө дагы өсүп жатат. Биз ошо жер жалбырактуу болуп, кадимкидей жалбырак болуп ачылган. Ошол биз ачылганын бетинде жашайбыз бизчи. Жана по образу, подобию дейт го Библияда, ошондон айтылат да. Болгону эмне болуп атат? Биз жумшакташып кетип атабыз. Баштапкы жан заттар, жерден чыккан жан заттар таштай катуу болгон, катуу жан зат болуп, анан биз жумшарып баратабыз да. Майдаланып баратабыз. Ал эми энергетикалык байланышыбыз жер планетасынан эч качан ажыраган эмес, ажырабайт дагы. Анткени биз дене кейпинде денебиз жерге тиешелүү. Биз рухубуз башка аламдыкы болгону менен денебиз бүткүл жерден жуурулуп чыккан эле нерсе да, жерден жуурулуп чыккан нерсе. Рухубуз сырттан болот. Ошол жерден жуурулуп чыккан зат дененин менден жаралат экендигинен деп, мисалы үчүн адамдын байыркы мифтерге кире турган болсок, адамдын денесин, рухун жаралат да, руху жаралып аябай ааламга жар кетет. Ушундай нерсе жаралды, Кудай укмуштуудай зат жаратыптыр деп ошондой миш кеткенде, чоң ушундай алтындан, гаухардан, титандан болгон планеталар, өздөрүн улуу көргөн, мындай кыйын көргөн планеталар, мына Кудай ал адамдын рухун менин денемде жаратат, денесин депчи. Десе жок, менин денемде жаратат деп ушундай чоң сүйлөшүүлөр, талаштар, өздөрүн жогору коюулар болот да. Ошол кезде жер планетасы, жер энебиз учуп бараткан болот дейт да, ошол уюшкан планеталардын жанынданчы. Деп ошону угуп калат дагы. Албетте деп айтат да жерчи. Албетте силер ушундай айбаттуу, чоң, өзгөчө ушундай Кудайга жакын планеталарсыңар. Силерди жаралат да, силерден жаратпаганда менден жаратмак беле деп анан ушундай учуп кеткен да. Кудай айтат экен да, бар. Ушунча планеталардын арасында текебирленип, кибирленип, жана өздөрүн жогору тутат экен бардык планеталар. Ушул эң эле момуну, эң жөнөкөйү жер экен. Мен мореке рухту ушул момундун таасирин алып келсин деп ушул жерден жаратамын дейт да. Караңыз, бизди жер дагы тарбиялайт экен да. Биздин руханият, жан дүйнөбүз демек жерден дагы таасир алып тарбияланат экенбиз да. Ибрат, өрнөк алат экенбиз. Анан ошол жерге периште келгенде жер өзүнүн денесин бербей коет дейт да. Адамдын кылык жоругун билип турат да. Бербей коет дагы. Анан кийин башка периште түшүп,
Азраил периште ошондон кийин мындай бербейм дегенде сенин каалооңдон Кудайымдын өкүмү жогорураак деп жерден жұлуп алган дейт да жанды. Анан ошонун артынан андан нары адамдардын жанын сен сууруйсуң деп коет да. Калган периштелер жанагынтип Жабраил периште жок бербейм деп атат деп кетип калат да, мындай көңүл эме болчу. Азраил периште Кудайдын буйругу жогору деп жұлуп алгандыктан анан кийин сен сууруйсуң деп коет. Азраил периште айтат, жок, мен антпейм, мен адамдар жаман көрүп калышат десе, жок, сен бары бер, мен себебин даярдап жанын чыгарып коем, сен алып эле келесиң деп ушундай көп нерсе болот. Тема айта турган болсок, ушул адам баласынын энергетически байланыштыгы жер энебизге таасирибиздин бар экендиги жана жер энебиздин бизге таасири бар экендиги бул бир аз эле акыл ой жүгүрткөн адамга талашсыз дагы. Экинчиден, эң алгач адам көзү өткөндө дене азабы, көр азабы бул ошол жер энебизден башталат. Суракчы. Эң алгачкысы жер энебиз сурак берет. Эң алгачкы биздин күнөөлөрүбүз ушул жерге болгон мамилебизде кылган кетирген күнөөлөрүбүзгө сурак берип баштайбыз да. Эң чоң нерсе булчу. Анан эми азыр терең изилдебегендин натыйжасында биз бүгүнкү күндө илимий дүйнө дагы адашуу менен кабыл алып келип атат жер планетабыздын түзүлүшүн. Тарыхыбызда жер планетасын бүгүн биз эң көп терең тешкен тереңдиги улуу бул 12 километр, 12,5 километр тереңдикти түзгөн Кольская скважина СССР доорунда казылган. Ал эми жер планетасынын бир аз эле кабаты болсо 400-500 километр болот. Негизи бүгүнкү күндө биз алып аткан, окуп аткан илимдер, билимдердин бардыгы көп пайызга жаңылыштык. Ооба. Көп пайызга жаңылыштык. Ага бүгүнкү күндө көп далилдер чыгып атат. Ошол адамдардын кантип жер жүзүндө пайда болгону, жана сен айткан жогорудагы дөшагалардын жашаганы, циклоптор, жалгыз көздүү адамдар жашаганы, жалгыз аяк адамдар жашаганы, жез кемпир, жез тумшуктарда жашаганы дегеле ушулардын бардыгын биз жомок бул жок деп келдик. Мына бүгүнкү күндө ошол 15 метр адамдын сөөктөрү табылып атат, 10 метрлик адамдардын сөөктөрү табылып атат. Ал эми мына бул Перуда мындай табышыптыр да. Ошол бүгүн мен сенден сүрөтүн көрүп калдым да. Кичинекей сүрөт табышып, петроглиф табышыптыр да. Петроглиф ушул жерде адам турнабай салып, кадимкидей шляпа кийип, ботус сыяктуу бир кичимчен чегилген Перунун үңкүрүнөн табышкан. Анан ошол 30 000 жыл мурун ушундай болупту. 30 000 жыл мурун тарыхы бар экен дегенди айтып чыгышты. 30 000 жыл мурун эмне деген кантип эле ушундай чоң цивилизация болушу мүмкүн деген гипотезалар айтылып, бирок ошолордун баары болгондугу анык болуп келип атат да. Эмне үчүн алардын баарын бизде окутпайт? Жанагы эгерде ошолордун баардыгын чындыкты айтып келсе, да өзүбүздүн эле тарыхты айтып келсек, чындыкты айтса, бүгүнкү буга чейин үйрөтүп келген нерселердин баардыгы аңтар теңтери болуп, таптакыр адамдын акыл эсине чоң да тескери таасир да берип калышы мүмкүн дегендей. Эми бизде ушул ачык эле айта турган болсок, эгерде мындай дагы 1-2 уровеньге жогорураак болуп ачык сүйлөшө турган болсок, анда биз кээ бир уюшкан топ адамдар үчүн жөн эле мал жаныбардын деңгээлиндеги затпыз да. Жана аларга пайдалуу биз ошондой мал жаныбар деңгээлиндеги жагдайда акыл ой жүгүртүү деңгээлинде жашасакчы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жана пандемиялар кээ бир айтылгандай атайын жасалган нерсе дегендей. Мас адамзаты эми булар акыркы кыймылдарын жашырбай эле ачык айкын жасап башташты да. Мировое правительство деп кое берели, ошондой эле айтып кое берели азырынча. Анан булар биздин дин аркылуу манипуляция кылып келишти. Башыбызды айлантып келишти. Дин аркылуу бүгүнкү күнгө чейин. Анан кийин диндин ичинен дагы акыл ой жүгүрткөндөр болот да. Андай суроо берип, мындай суроо берип,
дин эмне деп түпкүрүнө келгенде ал болгон эле осуят насаат болуп калды динчи. Андан түбүндө дагы бирдеме бар экен, алардын өзөктөрү изилденип отуруп Ибрагим пайгамбардын үй бүлөсүнүн пайгамбарларынан келген китептер болуп чыкты. Анан дагы салыштырса Ибрагим пайгамбар дооруна чейинки дагы китептер бар болуп чыкты. Мисалы үчүн 5 китептен бөлөк көрсө да 104 китеп бар турбайбы деп ушинтип адамдар өз кезинде, мисалы үчүн бир 300-400 жыл кезинде эле катуу терең изилдеп барышканда булар жанагы бутпарас деп диндин күчү менен талкаланып жаткан бутпарастардын дагы ошол бутпарас айкел эстеликтерде дагы илим бар экенин аңдап жетишти да. Анан бүт жактан эле адамдар илим алып өздөрүн тааный баштады дегенде анан кийин атеизм деген нерсени киргизишти буларчы. Атеизм деген нерсени киргизишти дагы динди жок кылуу шылтоосу менен бүткүл бар китептердин баарын талкалашты да. Атеизм дегенде биз араб тамгаларын колдонуп калдык да, акыркы араб немеси келгенден кийин халифаттар келип кабыл алып. Анан булардын көзүнө араб тамгасы жазылганын баардыгы тең ушу ыйык китеп болуп калып, Куранга тиешелүү болуп туруп баардыгы тең талкалап жок болду дагы. Анан бизди технологиялык духовностьту алып, руханиятты алып салып, бизди мал деңгээлинде бири-бирине социальный неме деп туруп, башка лозунгдорду өстүрүп баштады дагы. Анан кийин ал жактан дагы биз өзүбүздүн бактылуулугубузду табып кеттик да, жашап, өнүгүп, өсүп, гүлдөп кеттик эле. Алга дагы канаттырбай, мына жана америкалыктар айтышты го, булар школьный парта, мектеп партасынын үстүндө отуруп эле ракета жасап космоско учуп кетип калышты депчи. Ошондой сыяктуу эле биз жана камап койгон жагынан эле жол таап чыгып кете берет экенбиз, өсүп кете берет экенбиз. Анан булар бизди бүгүнкү күндө ошол наука деп туруп, бул наука дүйнөлүк деңгээлдеги мафия экени эч кимге мындай сыр эмес да, чындыгындачы. Ал эми официалдуу жашоо ушул болгондуктан, мисалы үчүн жанагы биз бүгүнкү күндө баардыгыбыз билебиз, доллар, купюра, валюта ал жөн эле кагаз, эч нерсеге байланган эмес да, эч кандай алтынга. Өздөрү дагы ачык айткан, $100 караганда бүгүнкү күндө физический баасы менен эсептесек, өзүнө камтылган баасы менен эсептесек, биздин 5 сомубуз кымбат да. Анткени биздин 5 сомубуз алтынга байланылган, казынабызга байланган. Ал эми $100 эчтемкеге байланган эмес да, эгерде аңдуу мамиле кыла турган болсок. Ошондой эле бүгүнкү күндүн наукасы дагы ушундай эчтемкеге байланган эмес, жасалма жараткан жандай көрсөтүп берсең болот, энергия, материя деп туруп айтып кетип атышат да. Любой научный открытиянын, объяснение, түшүндүрмөнүн энергия, материясы болуш керек. А бирок чукулап келсең, наука өзү дагы жооп бере албайт, энергия эмне дегенге өзү да жооп бере албайт. S равно m в квадрате тиги бу деп жазып беришет, башкалар, а бирок көрсөтүп бере албайт да. Мына бүгүнкү освещать жарыктып берип турган лампочка энергия, ооба жарык берет, ооба тамагыңы ысытып берет, ооба телевизор көрүп атабыз, телефондор, башкалар. А бирок ал эмне дегенге конкреттүү научный жооп бере албайт. Ушул сыяктуу эле наука аралаша албай турган нерселер, кирише албай турган нерселер бул адамдын ички руханий мен деген жанагы я, внутренний я, ички үн, мисалы үчүн акыл эси ойлонушу, адам кайсыл мээсинин кайсы бөлүгү менен ойлонот, кайсыл бөлүгү менен деп мээнин ичинде калып калды. Мисалы үчүн адам денеден сырткары дагы оболочкалары бар да. Ошондой болуп бүгүнкү күндө наука өтө чоң адашуучу, адашып бараткан жолунда келатат да. Динге кирип кеттик, дин жөнүндө сөз кылып кеттик. Негизи мындай мисалга салып айтканда тура эле бүгүн ээн тема болуп кетти окшойт. Бул деле абдан жакшы, себеби дегенде диндердин мына акыркы жашоолору болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Бүгүнкү күндө кандай гана динди албаган, ислам болобу, христиан болобу, буддизм, иудаизм, жана баардыгы дин өзүнүн кызматын аткарып бүттү